Ассаламу алейкум кадырман телегөрүүчүлөр. Чындыгында келечек жаштарды калами жаштарга кам көрүүнү эртеңки калтырбастан бүгүндөн баштаган жарыш сөз теледебаты сиздерде конокто болуп отурат. Кадырман телегөрүүчүлөр, мынакей бүгүн дагы биз коомдун дагы бир көйгөйү же болбосо жаңы алдыга жылуу кадамдарын сунуштамакчыбыз. Бул боюнча бүгүнкү биздин телеберүүбүзгө келген топтор менен тааныштырып өтсөм, тастыктоочу тарап менин оң жагында топ Emotion United деп аталат. Ал эми топтун мүчөлөрү Капар Насирдинов, Түмөнбай Абдинабиев. Ал эми төгүндөөчү тарап менин сол жагымда топ Реал Манас деп аталат. Топтун курамы Илгиз Шернияз, Айнура Кенжебаева. Мынакей кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү алдыдагы дебатка кимдер катыша тургандыгы жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү дебаттын сөзмөрлүктүн баасын берүүчү калыстар тобу менен дагы тааныштырып өтсөм. Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжекебиз. Жолдошов and Partners юридикал компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайыбыз. Калыстарга тактыкты каалайбыз тагын, анда эмесе биз дебатыбызды ачык деп жарыялайбыз. Резолюция. Бул палата Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайлары алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнө жумуш таап берүүгө милдеттендирилиши керек деп эсептейт. Кеп кезеги тастыктоочу топтун башчысына берилет. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи жана акыркы мүнөттө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу дебат сүйүүчүлөр, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биздин тилибиз бал, бирок сөзүбүз дайра болгону. Акындардын баянындай биз баштамакчыбыз. Анда эмесе, бул резолюцияда айтылып кетем, бул палата Кыргыз Республикасына жогорку окуу жайлардагы алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнүн жумуш орду менен таап берүүгө милдеттендириши керек деп эсептейт. Биздин, мисалы үчүн, маселени кабыргасынан эле коелу да, жумушсуздук деген маселе бар да, бизде Кыргызстанда алганда жумушсуздуктан. Бизден маалымат катары жана статистика катары алып келели, 49% жумушсуздук болуп эсептелет. Ошон үчүн эми жумушсуздуктун ичинде биздин темага байланыштуусун алып чыгабыз. Биздин байланыштуулугу бизде жалпы 220 000 студент бар. 52 000 жогорку окуу жайлар бар. Ошонун 31 мамлекеттик болсо, 21 менчик болуп эсептелинет. Бизде азыр момундай деген маселелер бар да, бир коомдо бир түшүнүк бар да, мондайчы бир бул сөз тарыхында ала келсек, мурун эле пайда болгондо ооз мурдук ичик болсо дагы тиги байдын баласы сүйлөсүн дегенчи, ошондой нерсе бар болчу да биздечи. Мына ошондой нерсе дагы бизде дагы эле азыр небе жашап атат да. Бул эмне үчүн бизде жашап? Анткени биз жумушсуздук болуп атат. Бизде айтып атабыз, статистиканы келтирип атабыз момча депчи. Кошумча айтып кетейин, 28 270 жумушсуз адам студент бар да. Мына ошонун негизинде ушундай сөздөр пайда болуп атат. Эми биз муну кантип чечебиз? Биз ошо жаңы жогорку окуу мындай деген суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн милдеттендиришибиз керек деген ушундай суроо пайда болот да. Биздин резолюцияга байланыштуу жана ушул маселе үчүн эмне үчүн милдеттендиришибиз керек деген суроо пайда болот. Эми биз монтип айтмакчыбыз. Анткени мына ошол биз студенттердин биз ошол студенттерди ошол мекемелер өзү билет. Эң жана ачык сөзүн айтып кетейин. ЖОЖ деген бул эмне? ЖОЖ деген бул атайын жана орто билимге ээ кылуучу мекеме болуп эсептелинет да булчу. Мына ошондой мекемелер биздин жанакы өзүн бүтүргөн студенттерине жумуш ордуларын таап берип, милдеттер койсок, дагы эффективдүү болот да, дагы эффективдүү болот. Кандай эффективдүү болушу мүмкүн деген суроо пайда болот бул жерденчи. Бул жерден момундай деген маселе алып чыгат да, биздин эң эле чоң бар жанакы коррупция деген нерсе бар да. Коррупция деген нерсе, урматтуу соттор палатасы, урматтуу дебат сүйүүчүлөрү, ушуга маани берсек да, ушу коррупция деген маселе жоюлат. Анткени ошол студентке илим билим берип аткан мугалимдин өзүнүн жүзү болуп калат. Эгерде ал студентти мисалы үчүн анан акча алгандан коркот, өзүнүн жүзү, анткени ал акча алып бирдеме кылса, ошол адамдын жеке адам өзүнө шек келет. Бул жерден коррупция деген маселе чыкпай, жана ошо коррупция деген аргументация бизге ойноп атат. Жана кантип ойноп аткандыгын мен сизге айтып бердим. Андан кийинки адилеттүүлүк деген пайда болот да. Мисалы үчүн адилеттүүлүк кандай пайда болот? Мындайча айтканда, жалпы бардыгына мүмкүнчүлүк деген да бир ошонун жанында кошумча үчүнчү аргумент айтып мүмкүнчүлүк бардык студенттерге бирдей билим алууга жана бирдей нерсе катышууга жана бирдей жумуш орунга ээ болууга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Бул сырткы көз караштан караганда адилеттүү болуп эсептелинет. Биз ошондой нерсе керек болуп атат. Андан кийинки дагы бир жакшы бир нерсе бар да. Бизде адам баласы ар дайым да бир неме да
бири менен атаандашып келгенде, башкача айтканда, тил менен айтканда конкуренция деген нерсе пайда болот да, студенттер арасында конкуренция деп. Ошон конкуренциянын ичинде эмне жүргүзөт конкуренцияга? Мотивация пайда болот да, мотив пайда болот. Мындайча айтканда, чоң рахмат, мотив пайда болот. Мен жакшы жашашым керек, мен жакшы нерсе жетишим керек, мен жакшы болушум керек деген мотивация адам ошо кечиресиздер, студенттерде мотивация пайда болот. Ошол мотивация ошол жана конкуренцияга алып келет. Конкуренцияны билебиз, биз ошол кайсы гана тармак болбосун, конкуренция болгону айынан өнүгүү өсүү болот. Би ошол нерсе да болот. Студенттер арасында дагы өнүгүү өсүү болот. Жанагы алдыңкы кечиресиздер, жана алдыңкы студенттердин жумуш ордуна камсыз болушун жана ошондой эле жакшы билимдүү, илимдүү студенттердин алышыбызда мындай деген жакшы нерсе бар да, жаштар өнүксө өлкөдө өнүгөт деген билебиз баарыбызданчы. Эгерде ошол жаштарыбызды биз өнүктүрүп алсак, өлкөбүздүн мындайча айтканда 2-3 жылдык же ошол убактагы бир кандай болсо дагы күн сайын бир чоң улуттуу бир кадамдар жасаган болобуз да бул нерсе мененчи. Биз эгерде ушуну студенттерге, ошону жогорку окуу жайларга милдеттендиришин талап кылсак, жана биз ошону милдеттендирсек, биз ошондо мындайча айтканда эффектисин көрөбүз жана жыйынтыгын көрө баштайбыз. Бул үзүрүү болуп атат. Андан кийинки ар бир мен башында эле айттым, чоң рахмат, да башында айттым жанагы конкуренция депчи, то есть коррупция депчи, ошол учурда дагы бир ошого байланыштуу деп болот да, жоопкерчилик деген нерсе пайда болот да. Ар бир нерсе студентте дагы жеке жоопкерчилик болот. Мен окушум керек экен дейт да. Мисалы үчүн азыркы студенттер айтып коюшубуз мүмкүн. Ой, мен тиги жакшы эле окуп атканбыз, акча берсең неме экен, таанышың болсо ошо экен дейчи. Ошондой нерсенин баары жоголот урматтуу соттор палатасы. Биз ар бирөө жоопкерчилик болот. Мугалим дагы жоопкерчиликтүү болуп атат, студент дагы жоопкерчиликтүү болуп атат. Бул жерден бирок менен 30 секунда. Ошо бул нерседен биз бирок менен эки коёнду өлтүрүп атабыз да. Андан кийин өсүү деген пайда болот. Өсүү деген нерсени айтып келебиз да. Өсүү кайсында? Ошол жеке улуу муундарда да пайда болот, жаш муундарда да пайда болот. Өсүү кандайча пайда болот? Улуу муундар айта баштайт. Балам окушуң керек экен. Оппозиция чыгып айтышы мүмкүн. Аны айтпасаң деле айтышат өсүү муунда депчи. Андан кийинки өнүгүү деген болчу. Жана мен сөзүмдү дагы толуктап кетмечүмүн. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Анда кеп кезеги төгүндөочү топтун башчысында сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиз жарыш сөздөсүз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу дебат сүйүүчүлөр, калыстар, биздин каршылаштар жана менин лайылдуу коллегам. Бүгүнкү күнү бизге өкмөт тарапы эмнени сунуштады? Жумушсуздук, коррупция, адилеттүүлүк, мотивация дегендер сунуштады. Биз ага каршы өзүбүздүн контр аргументтерди айтып кетсек. Биринчиден, контр аргументибиз тезис, баллондук система, түшүндүрүү. Баллондук система бардык бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыз кылуу каралган. Далилдөө, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары 2004-2012 жылдар аралыгында 52 университет толугу менен баллондук системага өткөн. Ал маалымат StatKG сайтынан алынды. Биз билебиз, StatKG сайты мамлекеттик статистикалык комитет. Аналогия катары мен сиздерге көргөзүп кетейин. Биринчиден, жумушта жыйынтыкта жумуш таап берүү жогорку окуу жайлар тарабынан каралган баллондук системада. Жогорку окуу жайлар өз функциясын аткарып жатат, урматтуу сот. Буга катары аналогия айта кетсек, бул стаканды көрүп атабыз, урматтуу соттор. Биринчиси толуктурат. Бул деген университет. Ал университет өзүнүн функциясын аткарып жатат. Биринчи кезекте билим берип атат. Билим берүү университеттин функциясы. Ал эми биз бир нерсени унутуп кеттик. Жумушка кабыл алуу боюнча бизде министрлик бар. Министрлик өзүнүн жумушун кылбастан ал жерде турат. Министрлик өз жумушун кылсын, өз функциясын аткарсын деген ойду айтып атабыз. Министрликтер жумуш таап берсин, университет окутсун балдарын. Адан кийинки биздин контр аргумент тезис. Жаштар миграциясы жана эмгек министрлиги. Түшүндүрүү. Бул министрлик калкты жумушка орноштуруу бөлүмү бар. Резюме документтерди таштап, бул жумушка кабыл алсак болот. Атамбаевдин, биздин президент, Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин конституцияга кол коюусу менен бул министрлик түзүлүп, жогорку айтылган функцияларды аткарат. Бул жерде сиздерге берилген, биздерде кагаз берип кеткенбиз оюндун алдында. Ошол жерде карасаңыздар, бул 3-чү пунктта берилген. Министрлик эмне жумуштарды кылыш керек жана калкты камсыз кылыш керек ошол жумуштар менен. Андан дагы 4-чүсү бул аргументациябыз, бул болсо ушундай эле далилдөө түрүндө айта кетсек, 2004-жылы январь-июнь айларында 4622 адам кайрылып, 2416 адамга жумуш таап берилген. Мисалы үчүн сиздерге дагы аналогия кетейик. iPad менен балтаны алып көрөлү да, мисалы үчүнчү iPad менен. Бул десе iPad деген бул болсо университет деп айталы. Ал эми балта болсо, бул болсо ошого жанагы министрлик жумушка кабыл алуучу. Эми ошол отунду министрлик балта менен жарбастан биз бул жерде iPad менен жаргыбыз келип атат да, урматтуу сот. Себеп дегенде өзүнүн функциясын аткарбай жатты бул жакта. Адан кийинки контр аргумент, 3-чү аргументибиз артыкчылык берүү деп атабыз да. Бул
урматтуу өкмөт тараптын эмнесине каршы келет? Бул болсо мотивация деп айтып атат да, бизгечи мотивация деп атат. Ооба. Ошо артыкчылык берүү, жогорку окуу жайлардагы артыкчылык менен бүтүргөн статус бар бул жерде биринчиден. Далилдөө жумушка кабыл алынып жаткан компания жөнөкөй жана артыкчылык менен бүткөн студенттерге мындай салыштырып көрөлү да. Мен артыкчылык менен бүтсөм жумушка компания кабыл алабы же жөнөкөй эле бүтсөм кабыл алабы? Бул жерде артыкчылык менен бүтсөм кабыл алат албетте. Бул жерде өзүнчө эле мотивация бар. Биз жакшы окусак, биз жумушка кабыл алабыз деген бул жерде мотивация бар. Эч кандай анын өнүктүрүү кереги жок бул жерде. Андан кийинки далилдөө катары жанагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2009 жылдагы 17 ноябрдагы номер 709 токтому менен бекитилген жыйынтыгыбыз бекитилген жобо бар. Бул жерде Жаштар министрлиги жана эмгек министрлиги жумушка кабыл алышы, жумушка студенттерди кабыл алыш керек жана элди жумуш менен камсыз кылышы керек, урматтуу соттор. Бул жерде биз ар кимибиз ар нерсени кыла бербей, врач өзүнүн ишин кылсын, шофер өзүнүн ишин кылсын да. Бул жердечи себеп дегенде чоң рахмат, себеп дегенде бул жерде университет балдарга билимин берип атат, өзүнүн функциясын аткарып атат. Ал эми бул жакта сунуш эмне болуп атат? Дагы мотивация берип биз силерди жумуш менен камсыз кылабыз деп атат да. Эгер мен жакшы окусам, мени ансыз деле жумушка алат, урматтуу соттор. Себеп дегенде мен уже мотивация бар. Мен жакшы окусам, мен алдыңкылардан болсом, мени университет башка жактарга деле жиберет. Мисалы үчүн айта келели, Кыргыз-Түрк Манас университетинде бөлүмүндөрдү окуганда эң жакшы окугандарды бүгүнкү күндө айтыш билимден көрүүгө болот. Эмне үчүн? Анткени алар десе жакшы окуган, ошолор жакшы окугандыгы үчүн бүгүнкү жумуштарга камсыз кылынып атат. Жана дагы мен силерге бүгүнкү күндө көптөгөн аргументтерди сунуштап кеттим. Дагы кайталап кетейин, буну өкмөт тарап укпай калбасын. Биринчи контр аргументибиз тезис баллондук система. Экинчибиз болсо бул жаштар министрлигин эстешибиз керек. Сөй жаштар министрлиги бул жерде унутта калып туруп атат, урматтуу урматтуу өкмөт. Ал эми үчүнчүбүз бул болсо артыкчылык берүү деп атабыз. Артыкчылык берүү 30 секунд кошпосузбу? Артыкчылык берүү бул деген ошогу мотивациянын бирден бир жолу. Бирок ошогу мотивацияны адамдар бүгүнкү күндө деле артыкчылык аркылуу биз жумушка кабыл алып атабыз. Мотивациянын эч кандай бүгүнкү күндө кереги жок демекчимин. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезеги тастыктоочу топтун мүчөсүндө сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Ал ушул көз ирмемдерден тарта башталды. Рахмат, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү биздин калыстар. Бүгүн биз бул палата жогорку окуу жайларды өздөрүнүн алдыңкы студенттерин, алдыңкы болуп бүтүрүүчүлөрүн жумуш орду менен камсыз кылууга биз мындай кылышы керек деген нерсени коюп атабыз да, сөзсүз түрдө. Тактап айтканда, булар эмне деп атат бүгүнкү бул жерде? Баллондук системада бул нерсе каралган дейт. Анан кийин бир нерселерди айтып кетти. Министрликте дейт, Атамбаевдин чечими бар дейт. Урматтуу соттор, урматтуу телекөрүүчүлөр, айланайындар, мындай бизге кабыл алынган мыйзамдар көп. А бизге аткарылгандыгы, бизге натыйжа керек. Демек, бул жерде эгер мен курсагым ачып турган болсом, менин сонун тамак жасагандым маанилүү эмес. Мен аны жеп, курсагымды тойгозгонум маанилүү, урматтуу соттор. Мен ушул нерсени айткым келди алгач. Андан кийин уланта турган болсок, биз айтып атабыз бул жерде. Биз ушул нерсе менен бир ок менен эки коюн атабыз. Биринчиден, биз татыктуу адамдарды алып келебиз. Тактап айтканда, бир юрист акча менен келип отурган болсо, биздин система киргенден кийин ал жерге татыктуу адам барат. Себеп дегенде, мисалы, юр академия жөнөттү дейли студентин. Коррупцияны кантип жоёбуз? Маселе ушундан баштайлы. Кантип жоёбуз? Мисалы, юр академияда барбы жокпу билбейм, макул. Бир юр факультетте бар дейли, окуу жайлардын аброюн чүрбөйлү бул жерде. Ал эми биз айткан система киргенден кийин ал жердин башкармалыгы ойлонот. Эгер мен пара менен алып жүргөн студенттеримди жөнөтсөм, эртең мен аброюм түшөт. Ошол эле учурда эртең мени эл тоготпой коет. Менин аброюм түшөт. Экинчиден, алар менен мен эртең иштеше албай калам. Мен студенттеримди эртең жумуш менен кантип камсыздайм деген суроонун негизинде ойлонот дагы, коррупция жоюлат достор. Андан кийин биз бул жерде бир маселени кабыргынан койдук. Жумушсуздук деп, таанышың болсо танкасың деген түшүнүк бар азыр. А биз болсо мындан кийин, рахмат, мындан кийин бул нерседен кийин биз системаны киргизебиз, ал жерде татыктуу адамдар барат. Анан булар айтып атат, жаштар министрлиги бар дейт. А эми келгиле мындай, ушул жерде реалдуу ой жүгүртүп көрөлүчү, урматтуу туугандар. Мени 4 жыл бою окуткан менин окуу жайым мени жакшы билеби же жаштар министрине арыз жазсам менин атымды гана окуган жаштар министрлиги жакшы билеби? Келгиле мындай акыл калса көрөлү бул маселеде. Чындап эле каяктагы эми жомокторду айтуунун кажети жок бул жерде албетте. Андан кийин биз айтып атабыз бул жерде.
студенттин эмгеги бааланыш керек. Мен татыктуу окуп аткан болсом, университетке дагы салым кошуп атам. Менин жакшы окушум менен университеттин потенциалы көтөрүлүп атат. Башкалардын алдында аброю көтөрүлүп атат. Демек, университет мага дагы мындай айтканда жумуш таап берүүгө ал милдеттүү катары саналып калат. Мындай кандай десем, моралдык жактан караганда мына ошондой болуш керек. Мындай айтканда жөнөкөй окуган менен жакшы окугандын айырмачылыгы билсин деп атабыз биз. Окуучунун, студенттин эмгеги баалансын. Андан кийин булар дагы айтып атат. Бул жерде iPad менен дейт, билбейм, анысын түшүнбөдүм. Артыкчылык дейт. Артыкчылыгын айтып атат. Мисалы, биз айтып атабыз ал жерде, артыкчылык биздебичи, алардабы? Биздин артыкчылыгыбыз эмнеде? Биз өзүбүз тааныган студенттерибизди татыктуулугун алып барып аларга орноштуруп атабыз. Эмне үчүн татыктуу? Алардын билимин биз билебиз. Рахмат, билимин билебиз. Анан кийин коррупцияны айттык. Коррупцияда кандай? Мисалы, кээ бир окуу жайларда азыр болгон болушу мүмкүн. Мисалы, кандай десем, кээ бир окуу жайларда билими өйдө деген адамдар пара берип жүргөн болушу мүмкүн. 5 алып жүргөндөр, пара өлгөндөр болушу мүмкүн. Бирок биздин система киргенден кийин алар биз эртеңки күндө элге кабыл алынат. Эң алдыңкы студенттер дегенде кайсы критерийлер менен аныктайсыздар? Эң алдыңкы дегенде бизде бул система киргенден кийин коррупция деген нерсе жоюлат, кимдин кандай экендиги нагыз жүзү ачылат. Ошол эле учурда карышкыр терисин жамган, бизде кой терисин жамган карышкылар жоголот да. Ушул нерсени айткым келди. Андан кийин бул жерде конкуренция деген нерсени айттык биз. Булар ага каршы эч нерсе айта алган жок. Конкуренцияда кандай? Мисалы, билим сапаты көтөрүлөт. Себеп дегенде, мисалы, айтышы мүмкүн биздин факультетте, Капара көз бер факультетте окусак, силерден эң мыкты делинген бирөөңөр ошол жака барасыңар деген болсо, биз экөөбүз жанталашып окуйбуз. Кудайым ай, мен болсо эң мыкты студенттердин катарына кирейин деп. Демек, бул конкуренциянын агы менен биз өнүгүүгө алып келип атабыз. Өсүү, өнүгүү деген нерселерди биз мына ушул нерселер менен айттык. Бул нерседе, мисалы, булга чейин дагы эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинде бир канча компаниялар менен иштешет, алар келип туруп студенттерди көргөзүшөт, алар алып кетишет. Демек, азыр эч кандай бул жөнүндө жобо жок. Милдеттүү болгон эмес. Милдеттүү болбогон учурда мына ушундай иш-чара жакшы кетип аткан болсо, бул нерсени биз милдеттүү түрдө киргизсек, биздин жаштарыбыз өзүнүн туруктуу ордун, тактап айтканда, өздөрү аткарыла турган иш ордундарына келет. Аткарыла тургандар эмне болот? Кабыл алынат. Милдеттүү мыйзам жолу менен кыласыздарбы? Милдеттүүнү мыйзам жолунда кыласыздарбы? Албетте, мыйзам жокто милдеттүү кылыш туура эмес, ал мыйзамды бузгандыкка барат. Ошон үчүн биз мыйзам негизинде кылабыз. Бул маселе мында эмес. Мыйзам түрүндө же эмеспи? Эң негизгиси биз мына ошондой өсүүнү, өнүгүүнү алып келип атабыз. Булар биздин, мисалы, адилеттүүлүк, мүмкүнчүлүк, конкуренция, ошол эле учурда жаштар өнүксө өлкө өнүгөт деген нерселерибизге эч кандай нерсе айта алган жок. Демек, биз жеңдик. Тастыктоочу топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезеги төгүндөөчү топтун мүчөсүндө. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу соттор коллегиясы. Биздин команда Реал Манас, биз Кыргыз Түрк Манас университетинин атынан чыгып жатабыз. Эми бизге берилген резолюция боюнча биз тастыктоочу топтун айткандарына биз каршы чыгышыбыз керек. Эми булар айтып жатат, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларды алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнө жумуш таап берүүнү мыйзамдуу түрдө милдеттендиребиз деп жатышат. Эми биз бул жерде эмне үчүн милдеттендирбешибиз керек, ошону айтып кетебиз. Биринчиден биз айтып кеттик, бул мыйзамдуу түрдө милдеттендиребиз деп өзү айтып кетти. Мыйзамдуу түрдө бул нерсе өзү милдеттендирилген. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин эмне үчүн милдеттендирилген нерсени биз кайра дагы экинчи жолу милдеттендирип жатабыз. Биз ошого түшүнгөн жокпуз. Эми экинчиден биз айтып кеттик, жаштар жана миграция, эмгек министрлиги бул өз иш аракеттерине алып барып жатат. Урматтуу соттор, сиздерге берген барактан артыны карап койсоңуздар, ошол жерде канча адам кайрылат жана чоң рахмат, канча адам кайрылат жана канча адамга жумуш таап берди, ошол нерселер жазылган. Бул деген эмнени көрсөтүп жатат? Бул деген миграция, эмгек жана жаштар министрлиги өз ишин жакшы алып барып жатат дегенди тастыктап жатат. Эмне үчүн өз ишин жакшы алып барып жатса дагы биз университеттерге дагы бул нерсени милдеттендиришибиз керек. Эми биз айтып жатабыз, университет бул нерсеге милдеттүү эмес. Эмне үчүн? Биринчиден, университет убактым болсо кабыл алам. Университет эмнелерге милдеттүү? Университет студентке билим берүүгө милдеттүү. Эгер ал билим берүүдө талаптарды коет. Кандайча талаптарды коет? Биринчиден, студентти 100% сабактарга катышсын деген талаптарды коюшу мүмкүн. Андан кийин сынактардан өтсүн, сынактарды тапшырсын деген талаптарды коюшу мүмкүн. Студент бул талаптарды аткарып жатат.
эми бул студент талаптарды аткарып жаткандан кийин университет ага диплом берип жатат. Диплом берип жаткандан кийин бул жерде акыркы чекит диплом берүү менен университет менен студенттин ортосундагы карым-катнаш бүтөт. Эмне үчүн бул жерде диплом берип бүткөндөн кийин дагы университет аны жумуш менен камсыз кылышы керек. Андан кийинки нерсе, бул жерде теңсиздик келип жатат. Кандайча теңсиздик? Өз сөзүндө тастыктоочу тарап айтып кеткендей эле Кыргызстанда 52 жогорку окуу жай бар экен. Бирок 52 жогорку окуу жай бирдей каржыланбайт. Мисалга алып кетсек, Кыргыз-Түрк Манас университетине мамлекет көп акча бөлбөйт. Ошол эле учурда улуттук университетке көбүрөөк акча бөлүнөт. Бул жерде бир теңсиздик келип чыгып жатат. Андан кийин экинчи теңсиздик, Кыргыз-Түрк Манас университетине ошол эле учурда Турциядан жардам келип жатат. А бирок улуттук университетке эч жактан бир жардам, колдоо болгон жок. Бул жерде экинчи теңсиздик келип жатат. Эмне үчүн мамлекет жогорку окуу жайларды бирдей каржылабайт дагы, бирдей талапты коет. Буга мамлекеттин акысы жок. Андан кийин биз айтып кеттик, биздин тастыктоочу тарап айтып кеткенде эле конкуренция болот экен да, бул жерде өнүгүп өсүү болот экен. Конкуренция болгондо дайыма эле биз билгендей бирөөсү утат, бирөөсү утулат. Утканда мотивация болот, а утканда демотивация болот. Ошону эске алып койсоңуздар. Андан кийин коррупцияны жок кылабыз деди. Биз билгендей эле баллондук системада эң алдыңкы студенттерди баа менен аныктайт. А баага биздин студенттер кандайча жол аркылуу жетет? Коррупция жолу менен аркылуу жетет. Мен сиздерге берген жерде коррупциянын фактылары бар. Ошону карап койсоңуздар, ал жерлерде түрдүү региондогу университеттердеги коррупция фактылары катталган. Эгер ушундай коррупция фактылары бар болсо, мындан кийин токтобой калат деген эч кандай бир бизге кепилдик бере алышпайт тастыктоочу тарап. Эми жумушсуздукту айтып кетишти. Жумушсуздук Кыргызстанда болсо, булардын айтышы боюнча 220 000 студент бар экен дагы, булардын 28 270 жумушсуз калып жатат экен. Чоң рахмат, жумушсуз калып жатат экен. Эми булар университеттен эң алдыңкы деп жатышат. Эң алдыңкы дегенде университетте 10 же 20 макул, эми көп дегенде 20 болот да. 20 студентти камсыздандыруу менен ушунча 28 270 жумушсуз студент камсыздандыруу эч кандай бул эмесин тийгизбейт. 20 студентти камсыздандыруу менен 28 270 студент алып көрсөңүздөр, жумушсуздукка эч кандай бир пайдасын, жумушсуздукту жоюунга эч кандай пайдасын тийгизбейт. Эми тастыктоочу тарап өзүнүн биринчи ачкыч сөзүндө айткандай, жогорку окуу жай бул эмне? Жогорку окуу жай бул бир кандайдыр бир кесипке даярдап чыгаруучу мекеме. Ал кесипке гана даярдайт, жумуш менен камсыздандырбайт. Өз сөзүңүздө сиз ушундай нерсени айтып кеттиңиз. Эми биз мыйзамдуу түрдө аны кабыл алабыз. Эгер мыйзамдуу түрдө кабыл албасак, анда сиздер айтып кеттиңиздер, мыйзамдар бар, бирок алар аткарылбай жатат деп. Ким кепилдик берет? Сиздердин алган мыйзамыңыздар дагы толук 100% аткарылат деп. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө терең ыраазычылык билдирели. Сизге бөлүнгөн 5 мүнөт убакыты соңуна келип жетти. Мынакей бул ар бир топтун өз позициясын жактоо бөлүгү болду. Эми сөзмөрлөргө, биздин эркин парламентарийлерге мүмкүнчүлүк берсек, бүгүнкү оюн жана резолюция боюнча өз ой пикириңиздерди билдирсеңиздер. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Менин атым Жакшылык, Кыргыз-Түрк Манас университетинен окуйм. Мага бүгүнкү күндө өкмөт тараптын бир түшүнүксүз жери болуп калды да. Бул жерде булар жумуш менен камсыздандырып коюп, бир адамды, жакшы окуган адамды элчи кылып жиберди бир жака. Элчиликке иштетип. Революциялык бийлик алмашпалы элчиликтен жумуштан түшүп калды, андан кийин анын тагдыры кандай болот? Ал келишим түрүндө дагы жумуш менен камсыздандыра береби 20 жыл бою, 30 жыл бою же ошо бойдон бүтүп калабы да? Ошо суроо түшүнүксүз бойдон кала берди. Негизинен бүгүнкү оюн аябай жакшы деңгээлде болду деп ойлойм. Саламатсыздарбы, менин атым Өмүрбеков Акылбек. Эки жактын тарынбасын болгон өзүмдүн гана оюмду айтсам, оюм боюнча өкмөт тарап айтып кетти, биздин каршылаш тараптары айтканы бизге жомоктой сезилди депчи, бирок бизге эркин парламентарийге дагы бул айткандар жомоктой сезилди да. Биз ушул милдеттендирүүнү киргизип койсок эле коррупция жок болуп кетет. Мугалимдердин айлыгы өзүнөн өзү эле көтөрүлүп, алар коррупция албай калат. Анан ушундай бир жомоктой сезилди. Мен ушуну айткым келди. Рахмат. Дагы бир эркин парламентарийге мүмкүнчүлүк берелик. Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү тастыктоочу тараптын оюн жанагы
коррупция жагынан бесире бышыктай кетмекчимин. Анткени ошол ою мага жакты. Анткени ар бир университеттин албетте алдыңкысы болушу мүмкүн, бирок ошо алдыңкы жолго ар кандай себептер менен жетиши мүмкүн. Эгерде булардын киргизген ыкмасын колдонгондо ошол эң алдыңкысы университет өзү таап берип жатса, ал алдыңкысы ошо университеттин жүзү болот. Ал эми ошол университеттин жүзү эң мыкты болуш үчүн ошондой билим менен баалоого аргасыз болушат университеттер. Андыктан эгерде булардын алган коррупциясы болсо, ошо билимсиз болсо же ошол студенттин кийин иштегенде балким сапатсыз болсо, ошол университеттин деңгээлин көрсөтүп коет. Ал эми ар бир университет өзүнүн деңгээлин жогорулатыш үчүн бул сөзсүз түрдө эң мыкты коррупция менен күрөшүүгө бир жол деп эсептейм. Чоң рахмат. Чындыгында калк айтса калп айтпайт дейт. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы бул абдан чоң жем таштаган талкуулардын бири болуп калат деген ойдобуз. Ал эми биздин бүгүнкү оюндун катышуучулары өз жыйынтыктарын чыгарышса, төгүндөөчү тарапка 3 мүнөт убакыт берилет. Төгүндөөчү топтун башчысы ушул жыйынтыкты 3 мүнөт ичинде чыгарса. Бүгүнкү анализде кайрылып кетсем, өкмөт тарапы бизге эмнени сунуштады жана биз кандай жооп бердик аларга. Биринчиден, өкмөт айтып атат, ачкыч сөзүндө эле жогорку окуу жай деген эмне дегенде бул билим берүүчү, кесиптикке тарбиялоочу жай. Ал эми ал жумуш берүүчү жай эмес. Буну биз сиздерге айта кетели. Жумуш берүүчү жай бул министерство деп атабыз. Ар ким өз функциясын аткарсын деп атабыз. Бул жерде каршы чыгып атат, биз тарапка жеңиш берип атат бунусу. Экинчисинен адилеттүүлүк деп атат. Адилеттүүлүк деп атат. Биз айтып атабыз, адилеттүүлүк каякта? Теңсиздик болуп атса бул жерде. Теңсиздик болуп аткан жерде адилеттүүлүктүн болушу мүмкүн эмес. Манас университетине башка акчаны берет дагы мамлекет. Националдык университетте башка акчаны берет. Жана бардыгынан бирдей талап кылып атат. Бул деген теңсиздик, адилетсиздик бул жерде. Адан кийин коррупция деп атат. Биз айттык, жакшы студентти сиздер кандай аныктайсыздар деп. Жакшы университеттерди баа аркылуу аныкташса, анда мен деле акча берип коюп биринчи болууга аракет кылам да. Бул жерде коррупциянын тескерисинче гүлдөп өнүгүшүн алып келем, урматтуу сот. Адан кийин жана өсүп өнүгүү, эң алдыңкы болуу, бунун бардыгын биз сиздерге артыкчылык берүү менен түшүндүрүп кеттик. Артыкчылык берүү дегенибиз биз болсо компания кимди алат деп атабыз? Мен артыкчылык кызыл диплом менен бүтсөм, мен алабы же жөнөкөй студентти алабы деп атабыз. Бул жерде артыкчылык берүү и мотивация болот, и өсүп өнүгүү болот. Жана ошондой эле алдыга умтулуу да болот. Адан кийинки биздин бүгүнкү күндө эч кандай тийбеген нерселерибиз бар да. Бул өкмөт тарап бизге эч кандай нерсе айта албай калды. Фактыларды көрсөтүп берип атабыз. Далилдерди айтып атабыз. Сиздерге алдыңыздарга сайттан алынган, StatKG-ден алынган нерселердин баарын көрсөтүп берип атабыз. Бул жерде факты жок, эч нерсе жок сүйлөп атат да. Эми туруп эле мен сиздерге ишенип атсаңыздар, далили жок сүйлөп атканда ишенип атсаңыздар, мен сиздерге туруп буларды калп десем, мага да ишенесиздер, урматтуу суттар. Биз сиздерге факт менен, аргументация менен бөлүп көрсөтүп берип атабыз бул нерселерди. Биздин эч кандай тийбеген нерсебиз артыкчылык берүү, теңсиздик, баллондук система деди. Баллондук системага бир кандай өкмөт эчтеке реакция кылган жок. Баллондук система эмне экенин түшүнбөй калды окшойт менин оюмча. Адан кийин жаштар миграция жана эмгек министрлигине айттык. Ал өзүнүн функциясын аткарбай жатат. Өзүнүн функциясын аткарып жатат. Жана мынчадаган 4622 адам кайрылса, 2416 адам жумушка кириптир. Демек бул эффективдүү экенин да көрсөтүп берип атабыз дагы бир жолу. Адан кийин мисал катары мен компанияны айттым, Манас университетин айттым, баллондук системаны айттым, стакан менен көрсөтүп бердим. Бул университетке дагы бир жолу куюунун кереги жок. Университет өзүнүн функциясын аткарып атат деп. iPad'ты айттым, балтаны айттым. Балта менен биз отун жарышыбыз керек. Ал iPad'ты биз интернетке колдонушубуз керек. iPad менен отун жарган болбойт бүгүнкү күндө. Ар ким өз функциясын аткарсак, доктор болсо, өзүнүн шофер болсо, мына ошондо Кыргызстандын өсүп өнүгүүсү болот. Урматтуу доктор, буну эске алышыбыз керек. Чоң рахмат. Төгүндөөчү тараптын чыгарган жыйынтыгына ыраазычылык билдиребиз. Анда жыйынтыкты чыгаруу үчүн тастыктоочу топко мүмкүнчүлүк берсек, сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Чоң рахмат, дайырлет саламатсыздар. Мен чынында мындай уйгакта жабышкан оппозицияны күткөм да. Чындыгын айтканда мен мындай оппозицияны кабыл алдым да, судан качкан мышыктайчы. Эмне үчүн судан качкан мышык болуп, мен айтып айтып берем. Мондай деп айттык. Биз аргументтен ачык сөздө айтып бердик. Жогорку окуу жай буга чейин эмне? Жана биз ошо мыйзам милдеттендиргенден эмне болот деген көрсөтүп бердик. Булар ошонун бир айырмасын биле албай калышты да. Анан учунда мышыкта болуп судан качып атышат да, эмне кылышты. Андан кийин мондай теңсиздик, баллондук дегенди айтып атабыз дейт да. Алар маанисиз болсо биздин төгүндөбүз, эмне кереги бар бизге депчи. Релеванттуу эмес алчы бизге. Андан кийин биз эмнени айттык? Эми өзүбүздүкүн айталы. Эми мындай эмнени түшүндүрөм жана эмнени айттык? Салыштыралы эми. Биз коррупцияны айттык. Биз коррупцияны кантип жоголорун айттык.
А коррупция жок, булар айткан жок. Коррупция башка моундай эле боло берет деп койду. Мындайча папустык жана популисттик сөздөргө берилип кетишти да. Публиканы өзүн чакырып депчи. Ал маанисиз бул нерсе. Андан кийинки адилеттүү деген нерсени алып чыкты. Адилеттүүлүктө сөз аргумент кандай байланышы бар дедик. Биз айттык ошол ар кимдин мүмкүнчүлүгү болот. Жана ошонун ичинде мүмкүнчүлүк деген нерсени кошуп берди. Ага такыр маани беришкен жок. Аяка көз жумуп коюшту. Мындайча айтканда чоң рахмат. Мындайча айтканда мындай деп атышат да. Көзүм жумсам күн чыкпай калат депчи. Күн чыга берет алчы, көзүң жубасың, ачасың, чыга берет алчы. Андан кийин булар нерсе. Андан кийинки конкуренция деген нерсени айттык. Конкуренцияны айтканда эч бир маани берген жок да. Конкуренция бул калып калды конкуренциячы. Мааниси мен айтып бердим, конкуренция кандай пайда болду? Ошо студенттердин ичинде терминден мурун салыштырып да айттым. Студенттер бири-биринен мындай мүмкүнчүлүк атаандашып бир өнүгүүсүгө алып келет. Бул эч кандай төгүндү болгон жок. Урматтуу соттор палатасы, урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуга маани берсек. Андан кийин студенттерге мотив дегенде моундай деген сөз колун көрсөттү. Артыкчылык же жөнөкөй деп айтты да. Менин кесиптешим сонун айтты. Мени окуткан адам билеби же менин кагазымды окуп туруп жана министрлик билеби деди. Буга эч кандай реакция болгон жок. Чынында бул толук келтирилген аргумент ошол эле болду. Мен башынан андан кийин айтып кеттим. Коомдук түшүнүк проблеманы маселенин кабыргасынан көйгөйдөн койдум. Мен айттым башында, ооз мурдук иш болсо да байдын баласы деген эме түшүнүк пайда болот депчи. Ошону айтып бердим. Чоң рахмат, ошого дагы маани бериш керек. Мен айттым, өзүн айттым, ай балада ар кандай мында өнүгүүнү келтирдик, эч кандай реакция болгон жок. Биз айттык, жаштар өнүксө өлкө өнүгөт деген нерсени айттык. Бул эч кандай контр эч нерсе айтылган жок. Андан кийин мен неме коллегам эмне дейт, юридикал факультет дегенди айтты. Буга эч кандай неме болгон жок, реакция болгон жок да. Анан мындай деп айтты, ошо мыйзамыңар кепилдик бересиңер депчи. Мыйзам иштейт, анткени мыйзам иштебесе ошо университеттин абруйу чөт. Ошол университеттин иштери астыга жүрбөйт. Ошонусу биз кепилдик бере алабыз. Ошонусу 100% кепилдик болуп атат. Андан кийинкиси биз айттык, жакшы нерсени айтты. Кой терисин жаманган карышкырды аныктап бере алабыз деді. Буга эч кандай реакция болгон жок. Булар унутуп калышты, өзүнчө эле мындайча айтканда төшөк салып алып кетип калыштыр, жок биздики депчи. Мен мисалы үчүн айткан сөзүм силер үчүн релеванттуу, маанисиз болуп калды да, булардын да сөзү биз үчүн ошондой болуп калды. Ошону биз менен сөзүмдүн жыйынтыгын айткым келет. Биз оппозициянын айткан сөзүн 30 секунд кошуп коесуз. Акчымын аңктар, көкчүмүн көңтөрмө толук жеңишке жана сөзүмдүн аягында чоң рахмат. Жыйынтык сөз үчүн тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, ардактуу катышуучулар, мына ушуну менен дебат, сөзмөрлөрдүн ой пикири жана жыйынтык бөлүгү өз соңуна келип жетти. Мынакей кадырман теле көрүүчүлөр, биздин каршылаш тараптар, топтор өз пикирин, өз позициясын жана жыйынтыгын чыгарып беришти. Чындыгында ким жеңди? Мына ушул суроо дагы сиздерди кызыктырып жаткан болсо керек. Анда эмесе бүгүнкү сөз жарышта өнөр алды кызыл тилди кандай ким сайрап берди? Ушул боюнча калыстардын дагы ой пикирин уксак, анда кеп кезеги Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы Темирлан Бекботоев агайда. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр. Азыркы оюн абдан жогорку деңгээлде болду. Эки команда тең өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Биринчи чыккан команда бул эмоциялардын биригиши да. Капар менен Абдинаби абдан жакшы ойношту. Бул жерде жаратмандык, өзүнүн баягы суроого жооп берип атканда дагы көп эмелер айтылды. Бирок кээ бир жерлеринде ошол жооп берип аткан сөздөр мындай немеге жөөсүз дагы болуп калып атты. Анан экинчи команда Реал Манас Илгиз дагы абдан жөөлүү доматтарды коюп, өзүнүн аргументтери менен мындай эме кылып бере алды. Ишендирип кете алды, өзүнчө жогорку деңгээлде ойноду. Андан кийин мына Айнура дагы өзүнүн бул маалыматтарын сайттагы аргументтерин дагы менен дагы көбүбүздү ишендирип кетти деген ойдомун. Жалпысынан абдан жакшы, кызыктуу оюн болду. Рахмат. Ал эми биздин жигиттер кыргыз тилинде сүйлөө чеберчилигин кандай деңгээлде өздөштүргөндүгү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжекебизден уксак. Эки топто тең орчундуу кемчиликтер жок. Бирок эмоциялардын биригиши тобунун жетек башчысы Капаре и жанагы деген мите сөздү көп колдонот экенсиң. Ошондой эле экинчи топтун башчысы Илгиз Шернияздын сөзүндө биз жакшы бир көңүл бөлүп, ар кимибиз деги эле
жарыш сөзүнүн оюнчулары эле эмес, ар бирибиз өзүбүздүн сөзүбүздө ошо колдонуп жаткан сөздөрүбүздү талдаганга көнүгүшүбүз керек да. Биз жакшы билесиздер, биздин туңгуч президентибиз Акаевдин убагынан бери мен ойлойм деген бир сөздү азыркы күнгө чейин өтө одоно колдонуп келебиз да. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм деген бул орусчасынан түзмө-түз калькаланып которулган болуп калат, я думаю деп. Бирок кыргыздар башында зататоч, анан этишти ар дайым аягында айтат да. Сөздү айтып келип, анан ойлойм деген аягына келет да. Ушул сыяктуу эле Илгиз сенин сөзүңдө да бир байкадым, буга катары деген. Буга катары деп эч бир маанилик жактан дагы туура эмес пайдаланылган, бул калькада эмес, эң бир туура эмес колдонулуп калган сөз болот да. Анан бул мындан сырткары менин жеке көз карашымдагы байкоомду айта кетейин. Жалпы мындан аркы дагы өзүңүздөр эсиңиздерге ала жүргөн нерсе. Жарыш сөз бул тапандык айтыш эмес. Жарыш сөз жанагы сиздер канчалык убакытты кыска мөөнөттүн ичинде оюңуздарды так билдириш үчүн айтылып аткандай, бул жерде сиздердин ар бир сөз атылган октой кыска жана таамай таасын болуш керек. Анан сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы дүйнөдө жок манасты жаратып аткан кемеңгер элдин сөздүгүн пайдалана берсек, бул жер силердики жарыш сөз деп ат эмес, анда баягы чечен өнөр болгондо дагы баягы көркөм сөз, чечен айтыш же макал айтышка өткөзүп жибербешибиз керек да. Бул айрыкча ошо өзүңүздөрдүн атыңыздар айтылып тургандай эмоциялардын биригишик тобунда өтө көп учурайт экен. Айрыкча куру тапандыктын бул жерде өтө маани берип, ага ошого ыктап алуунун зарылдыгы жок дейм да. Мындан ары ошол куру тапандыкты азайтып, сөз айкаштары, фразеологизмди көбүрөөк колдонот экенсиңер, бирок фразеологизмди дагы мындай орундуу колдонсоңуздар. Айрыкча белгилей турган нерсе ушул. Ал эми жогоруда бир канча мыйзамдар жөнүндө кеп болду. Ал эми жеке инсан катары дагы биз өз жыйынтык сөзүн Жолдошов энд Партнерс юридикалык компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайыбызга берсек. Жалпы оюм боюнча айтайын, ошол эле убакта өзүмдүн дагы эле баягы сунуштарымды берип кетем, кеңешимди берип кетем. Капар мырза дагы жаман эмес, жакшы даярданып келген позициялар бар. Ошол жерден баса белгилеп кеткен кеңешим шашуу. Шашып кеткен убакта ал шашуунун так туура колдонгонун кесиптешиңиз Түмөнбай мырзадан үйрөнсөңүз болот да. Түмөнбай мырза эч качан шашканга дагы эме кылган эмес. Былтыр бир аз шашчу, бирок азыр орунду өз оюн так колдоно билген, ситуацияны кармаганга абдан эле бир топ алдыда жетип калды. Ал эми Түмөнбай мырза дагы сиз дагы тажрыйбалуусуз, көптү үмүттөндүргөн дебатчылардан бирөөсүз. Эң кааларым чыгып айтып ошол жерден маалыматтарды кандай кайсы жакка учуп атканын кармап, ошону колдоно билгенге сиздин жөндөмүңүз бар. Бир эле сунушум бар. Маалыматтык жактан өзүңүздү байытууда. Эгерде сиздин мындайча айтканда багажыңызда же аркаңызда болгон маалыматтан, булактардан же дагы көбүрөөк билимдерден көбүрөөк болсо, сиз бул ситуацияларды абдан бир жакшы жакка колдонуп келе турган өзүңүздүн жөнү. Бул келечек болгон. Жогорку баадан бир баа ылдый бердим, ал баа сизге кийинкиге боло турган баягындай бир түрткү болсун депчи. Чынында эле көптү үмүттөндүргөндөрсүз. Ал эми каршылаш тараптан бизге жаңы келип аткан Илгиз мырза менен Айнур айым, сиздер дагы чын айтканда мындай жакшы бир маанай тартыладыңар. Сиздерди мурун көргөн эмесмин, бирок азыркы биринчи көрүшүмдө абдан бир жылуу, жакшы бир ойлор калды сиздер жөнүндөчү. Бул жерден албетте аргумент, даярдыктар жагынан баа бердик. Даярдыктар жагынан абдан жакшы. Сунушумду дагы айта кетейин. Илгиз мырза, сиздики даярдыкты жакшы даярдаңыз. Дагы эле баягы шашуудан, анан ойду туруктуу жеткирүүдөн. Бизде баягы айтып калуу эмес, өзүңөрдүн оюңарда болгон нерсе эмес, ошол жеткирүү максатында болгондуктан ошол жакка көбүрөөк көңүл буруп, жакшы эме кылыңыз. Ал эми бул маселе боюнча Айнур айымда бир топ алдыдасыз деп эсептейм, себеби ошол эле ситуацияны, маалыматты жакшы колдонуп, жеткиргенге аракет кылып атасыз. Сизге болгон сунушум тажрыйба керек болот.
көбүрөөк катышып чыксаңыз, теңме эле айтышып, бир топ сиз дагы бир жакшы нерселер, жыйынтыктар алып келесиз деп ишенем да. Ал эми Нурбек мырза сиз айтып кеткендей, бул оюнда мыйзамдарга да бир аз токтолуп калгандыктан, юрист катары өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Мен өзүм уккум келген нерсе араңыздардан эме болчу. Бул резолюцияда айтылып атат, жогорку окуу жайлардын жумуш боюнча камсыздандыруусу. Жакшы аргумент болдук, эгер ошондо айтсаңыздар. Жогорку окуу жайлардын алга болгон укугу бар. Кесиптештерим тарабынан мага дагы бир оор бир милдеттемени берип коюшту. Жеңүүчү менен жеңилүүчүнүн айырмалуу. Бул абдан эле оор нерсе. Жеңилгенди айтайын. Тастыктоочу тарап 137 упай менен, ал эми төгүндөчү тарап 147 упай менен. Калыстар тобунун арасындагы ажырым ойлордун аркасынан келип чыккан жыйынтык болуп атат. Анда белгилеп коеюн. Мынакей кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер калыстар жыйынтыгын уга алдыңыздар. Чындыгында сөз аргамак жарышында ким алдыга озуп чыкты, калыстар туура белгиледи деген ишеничтебиз. Чындыгында албетте өлкөнү өнүктүрүү үчүн жаштар илимге, билимге, маданиятка жана спортко болгон көңүл буруубузду жогорулатып, өзүбүздүн үстүбүздөн дайыма иштеп турушубуз керек экендиги бүгүнкү дебаттан дагы бир жолу ачык айкын болду. Анда эмесе эмки телеберүүдөн амандашканга чейин, ассаламу алейкум.